тармагында ишенимдүүлүк жана сабаттын белгиси болуп саналат. Автосалондун кесиптүү командасы кардаларга автоону тандоодо, техникалык кеңеш берүүдө жана тейлөө кызматтарын көрсөтүүдө ар дайым жардам берүүгө даяр. Бага 770 тетим. Персонкач подкасттары келіңіздер. Айбаракелді. Эмил Балтагулов ағайымызға терең разышылық білдіреміз. Сіз сөйлі болған орындықтан ауын алып береткеніз. Сізге 2 минутқа сөз береткеніз. Ассаламу алейкум, жалпы қонақтар, жана меймандар. Иншалла біз эми шундай элдин кызматын кылыппыз. Эл баалады бизди. Бул өзүбүздөн өз бака болуп калбадык. Өзүңөр көрдүңөр только 2023-тün башталышын аштык эле автосалонду. Азыр 2024-тün акыры. Кудайым буйрса 1 жылдын ичинде өтө жакшы ийгиликтерге жеттик. Элдин кызматын кылып атабыз аз Кудай буйрса. Иншалла муну уюштуруп берип аткан Абат менен жана генеральный спонсор Замзам Travel'га Алла разы болсун жигиттер. Сыймыктанабыз ата кисилер бар. Дамке досум, өзүң келтирчи баягы досум. Ассаламу алейкум, урматтуу коноктор. Кыска нуска айтайлы укам 2 минут убакыт берип койду. Биринчи эле бир хадис бар да, "Маллам яшкури наса лам яшкурилла" дейт. Пенделерге разы болбогон адам Аллага деле разы болбойт дейт. Ошондуктан ушунча адамдын башын бириктирип, ушул иш-чараны өткөрүп аткан Дастан досум, красавчик. Аллахым ишиң берекелүү болсун, анча-мынча кемчилик болот досум. Кызматың мыкты. Экинчи, ушул иш-чаранын башкы демөөрчүсү болгон Замзам Travel компаниясы аял башы менен ушул Гүзалайга Аллах разы болсун, жашоосуна береке берсин. Эң сонун. Үчүнчүдөн Бах автосалон буйруса биздин негизги стратегиябыз 5 жылда жетиле турган плановый отчетко биз буйруса 1 жылда жетебиз деген план койгонбуз. Кудай буйруса мына 5-6 күндө квартальный отчетубуз чыгат. Инстаграмдан жарыялайбыз. 1 жылда өтө сонун жетишкендикке жеттик. Отчет иретинде айтсак, Инстаграм баракчабызда бүгүнкү күндө 5 айдын ичинде 284 миллион 10,7 бүтүн ахват алыппыз 5 айдын ичинде. Бул Кыргызстан боюнча өтө чоң жетишкендик экен. Анан буйруса бир эле автосалон менен эмес, баягы дагы 2 жыл Кудай таалам ушул бийлигибизге, бийлик башында турган ажообузга, өзүбүздүн агабыз, генералыбызга ден соолугуна күч кубат берип, Кыргызстанда ушундай туруктуулук болуп турса, Кудай буйруса бир эле автосалон менен эмес, жакшы бир завод ачабыз деген ниетибиз бар. Буйруса ошол иштин дагы үстүнөн иштеп атабыз. Бүгүнкү күндө сунуштар өтө көп. Жалал Абадка ушул заводду ачайлы дегендер көп, бирок биз акырындык менен жети өлчөп бир кесип ойлонуп атабыз. Кудай буйруса 2025-2026 Аллах таала өмүр берип турган болсо, ошол заводду Жалал Абадка алып келебиз деген планыбыз бар. Баарыңарга чоң рахмат.